менен аябай жакшы сүйлөшөбүз. Максутка орусча сүйлөсөк айтат эле да, өзбекче гапырайын деп эле. Ошол ал дагы өтө чоң жардам берген. Рахмат ошол. Анан баргандан кийин Махбубтар тосуп алды бизди. Махбуб Кандай тосуп алды? жакшы тосуп алды, аябай жакшы кабыл алышты. Махбуб тосуп алды, Махбубтун командасы тосуп алды, Ислам, Расик деген балдар. Жардам берген үчүн ушунчалык жакшы болуп отурганы үчүн Индияда врачтарга рахмат. Боор жана бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптардын саны акыркы жылдары көбөйүүдө. Бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүдө жана алардын ден соолугун кайра калыбына келтирүүдө. Бир нече жылдан бери мекендештерибизге Авзал Health'ка компаниясынын жетекчиси Махбуб Авзал акысыз жардам берип келет. Ал өз тармагындагы тажрыйбалуу дарыгерлер менен биргеликте өлкөнүн ар кайсы аймактарында бекер медициналык кароолорду өткөрүп келет. Мындай кароолордун негизги максаты оору жаңы башталып жаткан же оорунун акыркы стадиясындагы бейтаптарга туура кеңештерди берип, аларды Индияда боло турган операцияларга Махбуб Авзалдын жардамы менен жөнөтүү. Бул сапар биз Ош шаарында уюштурулган медициналык кароого келгендер менен сүйлөштүк. Мен цирроз менен ооруганымды башта билген эмесмин. Өзү негизи билгеним 2013 билгеним цирроз болгонумчу. Ошол анда Б эле болчу. Кийин Д кошулуп, ошо былтыр Нойтага барып, Вивек Вич менен Фуркан аркылуу операция болуп, жакшы болуп келдим. Кантке бардыңыз? Кандай билдиңиз? Мен Бишкекке кайрылганмын. Бишкектен ошол жерден врачтар 1-2-3 жерди айткан бизге. Ушулар жакшы, сиз кайсы жерлерди тандайсыз, кайсы жер жакшы дегенин ушул мага ушул форс выгодный болду. Анын үстүндө врачтарын дагы окуп бардым, карап билдим да, врачтардынчы. Результаттарын билдим, больнойлор кандай болуп келип атат, кандай болуп чыгып атат. Жерге барганыңызда Махбуб Авзалды көрдүңүзбү? Ошол кандай болду? Бул жерден бизди Гүлзат өкүл, Оштогу өкүл Гүлзат Раева деген терапевт, музист кыз жөнөткөн. Анан баргандан кийин Махбубтар тосуп алды бизди. Махбуб Кандай тосуп алды? жакшы тосуп алды, аябай жакшы кабыл алышты. Махбуб тосуп алды, Махбубтун командасы тосуп алды, Ислам, Расик деген балдар. Аябай жакшы балдар экен, переводчиктер. Финал бардыңызбы? Жок, финалган жокпуз. Бардыгын ушу барып келгичекте өздөрүнүн колдоруна алышты да. Бардыгын өздөрү бизге кам көрүп атышты. Анализдерди тапшырдык 15 күн. 15 күндөн кийин операцияга даярдашты. Андан кийин операция болдук. Неделядан кийин после операционный немеге чыктык да, комната эмеге чыктык. Палатага чыктык. Андан кийин ошол полный эле ошол биздин деп койдук, эми бизде мына переводчиктер Ислам, Махбубтун командасы аябай жакшы мамиле кылышты. Адамгерчиликтүү, мамилелери жакшы. Аябай жакшы мамиле кылышпаса, ушулар аркылуу дагы мамилелерине карап биз тез сакайдык десек болот да. Поддержка. Кандай маслахат, кайсы клиниканы Махбуб? Мен эми негизи айтат элем, ушул Фортис клиникасын сунуштайт элем. Кыскасычы, Фортис клиникада аябай жакшы карайт, после операция жакшы карайт, после реанимация жакшы карайт. Ушул кам жешет да, кыскасы баргандан баштап ушу аэропортко салгычакты, самолетко салгычакты жакшы кам жеп, жакшы камкордук кылышат. Канчада аякка турдуңуз? Ойлоп багырып. Мен ошол жакта эле жакшы болдум. Операция эми 2 неделяда түштүк после операционный палатага. Андан кийин 1 ай жүрдүк окшойт, 1 айга жакын жүрдүк. Уже жакшы болуп кеттик ошол моментте эле. Жакшы болуп, өзүбүз басып, өзүбүз эле келип, бул жака Кыргызстанга келгенден кийин 3 айдан кийин вообще уже целый жакшы болуп калдым. Ай сайын анализдерибизди тапшырабыз, ай сайын жаптырабыз онлайн. Доктор Фурканга. Операция болуп келгениңизден кийин булар жараянсыз менен давам этирип, ушу убакка чейин давам этишет. Убакка чейин кам көрүшөт, убакка чейин ар бир ай сайын после операция болгондон кийин 1 жылга чейин ар бир ай сайын анализ тапшырабыз. Онлайн дневник толтуруп, жөнөтүп консультация алып турабыз.
Эже донор ким болду? Донор кызым болду. Кандай болду? Ол донор кызым 3 айдан кийин эле жакшы болуп кеткен. Өзү медик кыз. 3 айдан кийин келип эле жумушка жүгүрүп, 2 баласы бар эле жумушка чыгып кетти. Жакшы. Жакшы, аябай жакшы. Рахмат ушул Фортис клиникасына рахмат, Бекичке рахмат, доктор Фурканга рахмат. Бул переводчик балдарга аябай ыраазыбыз. Мына ислам раситтерге аябай ыраазыбыз. Ушул балдар жүрдү до конца. Ошо Махбубка аябай чоң рахмат. Мен Сероз Боор менен 7-8 жыл Боордун азабын тартып жүрүп, анан 22-жылы Индиядан врачтар келиптир деп, мына бүгүнкү күндөгүдөй келиптир дегенде келип көрүнгөм. Анан көрүнгөнүмдө тез аранын ичинде Индияга барбасаңыз болбойт. Көкөк пересадка печен деп калганда. Анан ошол 22-жылы барып, ушул доктор Фуркан, мына переводчигим Ислам, ошолор мени жетелеп жүрүп ушул операцияга алып киришип, операциядан мына ийгиликтүү чыгып, мына бүгүн мынтип иштеп чуркап жүрөм. Алар бизге ошо ал жерде дагы очередь болот. Бизге сагыштырмалуу ал жакта адамдардын саны көп. Ошол жака бул жака мындай кезексиз палаталарга алып кирип, ушундай өтө чоң жардамдарын беришти. Өтө күчтүү. Биз 1000 мертебе ыраазымын. Мен азыр индиялыктарды оштон көрсөм, менин кандаштарымдай мага 8 литр кан куйганда, 8 литр индиялыктар каны бар организмде. Ошондуктан ушул Фортис клиникасына, Ноида шаарына баягы өзүмдүн экинчи мекенимдей көрүп калгам. Ким сизге донор болду? Донор мен бир тууган карындашымдын баласы болду, 20 жаштагы. Азыр донор бир жакшына 2 балалы болуп калды, чуркап жүрөт. Спортсмен өзү. Өз кабы ооругандарга Махбуб абзалы тавсия кыла аласызбы? Мына мен кеңеш берет элем, айтып атпаймынбы, мен 7-8 жыл Боордун азабын тартып жүрө бердим. Кийин врачтар айтты, ошол 7-8 жылда кеткен акчаны ошол жака эле жумшаганда эле сакайып келмегилиңиз деп. Кудайга шүгүр, ушу бала чакам бар экен, тууган урук достор бар экен. Көп жардам берип жиберишти. Анан азыр мына алдыңыздарда ошто отурам. Махбуб абзал менен геплешип турасызбы? Махбуб менен аябай жакшы сүйлөшөбүз. Махбубка орусча сүйлөсөк айтат эле да, өзбекче гапырайын дейт эле. Ошол ал дагы өтө чоң жардам берген. Рахмат ошол. Ошол 2012 болгонмун, одан бери аябай жакшы элем да. Анан ошо быйыл август айларында белинип калды. Бетиме көздөрүм саргарып, анан ошодон Бишкекке бардык, кайрылдык. Бишкектен анан ага неме болбой, анан ушу Индиядан ушу врачтарды кыздар аркылуу таанышты. Ошо менен Индияга барып, аябай жакшы сакайып келген. Врачтарга рахмат, Фурканга рахмат. Махмуд, мына аябай жакшы. Аябай жакшы кабыл алышты. Карагандарында эч айып жок, аябай жакшы карашты. Мен 1000 бетим ыраазымын ушу сакайып келгениме. Сизге донор ким болду эже? Балам болду. Өзүмдүн балам. Койдук, үйлөнө элек. Эми ушу врачтардын аябай жакшы караганына ыраазымын. Сакайып келгениме ыраазымын. Врачтардын баардыгына, Фурканга, Жакшы сөз айтсак этирет. Исламга, Ахмет, баардыгына ыраазымын. Ислам ушуларга аябай рахмат. Чуркап жүрүштү аркабызда, айткандарыбызды аткарып атышты. Аябай сүйүнүштү, кайттык. Рахмат эже. Тосуп алышты, барганда, кайра келип атканда дагы жөнөтүштү, жакшы. Мен 1 жыл оорудум. 2023-жылы билдим бирөөз болгонду. 23 чейин даарыланып, жигмет барып билдире. Индияга барып, мына ошо Фортисте болгонмун. Ноидада операция болгонмун. Билдирдемер быйыл 1 жыл болду, баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Махбуб абзал жардам бердиби? Барып көрүштүлөр. Барып эле көбүнчө жардам беришти. Ошо жардам берген үчүн ушунчалык жакшы болуп отурганы өтө Индияда врачтарга да рахмат. Индия кыйналбадылар, эми момо булар. Бардык жакшы кабыл алды, баардыгы жакшы
Avlalık yerden verdi ya. Birisi uzaşlı olacak şey. Geri oturalım. Bakacağız. Dolup bunlar. Bunları köy olan bunu. Onu olacak şey. O'zga o'rib yurganlarga nimani tavsiya qilasiz? Mana shu siz borib davolangan klinikani tavsiya qilasizmi? Emi işkim orbayla koysun. Emi ve aylarca oruğum olsa bu mücadeleli klinikalar görürken. Bu göçlerin içinden bu korkustu. Ben barıp geldim öz başımla görüyorum. Yaxşı dep aytmaqmın. Barıp görmem deseler. Barıp yol yaptı. Adam qaranları barıp jaktı. Yaxşı yol götürdü. Zafer bu yol olsan fotoş gibi. Hozir jarayonlar qanaqa sizda sog'liq bo'yicha? Sağlıkta ne yok. Yağlık yok. Bu da kaçıyor. Var normal. Yurasiz. Bergen derilerini içip koydum doldu. Hadi. Görüp durganıma da Көрүп турганыңыздардай эч кандай ашыкча мактоосуз эле бейтаптар айыгып үй бүлөсүнө кайтып жатат. Бул жан дүйнөсү менен иштеп жаткан дарыгерлердин жана Afzal Healthcare компаниясынын медицина туризми жаатындагы күчтүү командасынын эмгеги. Здравствуйте. Сегодня я на ОШ принимал вот эту консультацию. И почти 50 больных я посмотрел. И там почти 90, может, это больше, чем 90% было заболевания от печени. Некоторых там, консервативное лечение, это возможность есть. Но это жалко, что некоторых там вообще лечение закончилось, и пересадку печени надо вот это сделать. Из 50, 10, почти 10-15 там пересадку печени надо. Я советовал. Потому что уже цирроз и декомпенсация там была, осложнение уже было. Институт поздно обращались, поэтому вот это лучшее лечение, вот это пересадка была. Ну хорошо было, вот это я здесь и посмотрел больной, и хотели, чтобы помогать всех людей. И потому что нам надо отвечать Аллах. Аллах все видит. Хорошо. И не переживай, каждые 2-3 месяца я буду здесь 2-3 дня, чтобы вы какие-то вопросы от заболевания вы можете спросить. Если я буду на Индии, это не переживай, это без проблем. Интернет и все сотовое есть всех. Можно каждую неделю, я в воскресенье бываю на онлайн. И можете консультацию вот это сделать. Хорошо, спасибо. А цирроз это очень страшное заболевание, потому что когда цирроз это необратимый это процесс. Он никак не лечится от лекарства. Только вот это надо новый печень. Это печень очень большой вот это орган, поэтому он очень медленно, он компенсирует себя, чтобы все было хорошо. От цирроза это дают осложнения. Это портальная гипертензия называется, и от этого это кровотечение сильно бывает. Некоторые там умрут от кровотечения, потому что во время госпиталя они не обращаются, и иногда вот это от кровотечения они умрут. Некоторых там асцит бывает сильно, и инфекция асцит бывает. Это еще осложнение очень страшно. И от этого почки тоже страдает. Я потом называется это гепаторинальный синдром. Это тоже, если это появляется, вот это вовремя не лечится, пересадку не сделают, от этого умрет. Вот это цирротический больной. Еще энцефалопатия бывает сильно. Это стадия. Если первая степень можно лечиться от лекарства, первый, второй. Но третий, четвертый это уже сложно. И от этого можно больной умрет. Короче, вот это от цирроз, если осложнение постепенно появляется, это страшно. Потому что если вовремя не обратятся врачи, это бывает это, конечно. Бұл цирроздың орусы білінбейді екен. Қоқсыл ушундай орып қалды деп былтыры 24 жылы январ айында шундай диагноз қойышты бұл Қырғызстан жақтан. Енді мен как раз былтыр 24 жылы ушул айларда болуш керек еді. Майларда келишкенде бұл индиялық дарыгерлер. Анан ошолор келди, жерде Оштогу дарыгерлер көрүнгүлөрдө сунуш кылды. Көрүнсөк ого чейин Бишкекте, Ошто больницалардан диагнозга өткөнмүн да. Диагноз боюнча карашып туруп, Фуркан Ахмет айтты, сизге эң
жараланыштын эң кыска жолу, эң натыйжалуу, эффективдүү жолу бул операция кылыш керек. Кандай болуп өзүңүз карап көрүңүз. Өзүңүздө выбор. Деден анан биз макулдашып туруп, байбичем экөөбүз анда операцияга баралык дедик. Анан баргандан кийин Гүлзат менен тааныштырышты. Аны менен таанышып бүт баягы керектүү документтерди даярдадык. Ошондо алгы донор менин өзүмдүн кызым Аселя. Ал киши донор болду, кийин бүт документтерди даярдап, август айында Индияга бардык. Nerede kütüp aldım? Ben görüştüm. Zamanda hangi yardımlar götürdüm? Ал жерге барганда Индиядан аэропорттон түшкөндө эле уже таблицалар менен ушундай жакшынака кылып, ушундай бир как майрамдагыдай кылып күтүшүп алдылар. Мен как важный гость. Мында сыйлуу коноктой болуп бардык. Ошол алардын мамилеси мен ошо кишилерге өтө терең ыраазычылык билдиремин. Эски таанышыдай кылып, ушул өзүгө бир жакын тартып, ушундай бир жакшы немелер маанай менен күтүшүп алдылар. Махбу барды. Анан кийин азыр келип отурат Ислам. Переводчик болушту. Ошол жерден эле таксиге отургузушту, самолеттен алып туруп эле туура гостиницага барышты. Гостиницага жайылгаштырып туруп, эртеси күнү анан кийин исследованияга. Жакшы шарайыттар кыйналбайбыз деген. Жок, шарайыттар жакшы. Барганда эле уже заранее гостиницалар даярдап коюштулар. Эртеси күнү уже сразу эле немеге клиникага келдик, Фортиске и башталды. Ошол уже бир айга дегенде жыл операция болду. Ал жерде ошол андай ал кишилердин айткан сөздөрү боюнча леченияны кылдык. Ошолордун көрсөтмөсү боюнча мен айтып кеттим, кызым ошо кишинин жараткандан Аллахтан ден соолук тилейм. Ошо немесин берди, жүрөгүнө. Жигарына, боорун берди. Азыр Кудайга шүкүр кызым да жакшы. Бишкекте жүгүрүп басып иштеп жүрөт ал. Дизайнер Бишкекте. Мен биякта жүрөм. Мен да ишке чыгып алдым. Ишке чыгып азыр ошол өзүнүн айылда кеңеште спикер болуп иштеймин, Кудайга шүкүр. Анан ал жака баргандан кийин бизде кичине мындай болуп калды. Бияктан кетип атканда дезинформация болду, аны айтып коюш керек. Вивек ооруп калыптыр, Вивек операция кылбайт экен деген. Натур информация берди. Анан мен Фортиске чыктым, Гүлзатка чыктым. Гүлзат ал жака чыкты, ал жактагылар ой тоба дейт. Кантип эле ушундай ооруп калсын, биз мына жанында турабыз дейт, макып айтат. Жанында турат, азыр операцияга кирип чыкты дейт. Кайра ишенич пайда болуп, анан кийин Фортиске бардык да. Ушундай да болду, анан жашырыштын кереги жок. Башка жака неме кылыштыбы билбейбиз. Анан ошол барсак кийин Вивек өзү операция кылат дегенде ошо ынанып туруп ошол операцияга бардык. Мен ушул жерде бүт эле ушул Фортистин командасыга Вивек башында турган, ошол жерде Махбу как менеджер бардыгын уюштуруп турду. Кыргызстан жактан мына биздин Гүлзат кызыбызга, анан котормочуларга, тилмештерге, ошол Фортистеги клиниканын бүт эмгек жамаатыга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби энди ооруган адам ушунча капризный болот экен да. Мен биринчи чыкканда каприздетип, бир сөздү көтөрө албай, же болбосо башка нерсе болуп, нервный болгондо ошолор ушунча ушундай жакшынакай караштылар. Өзүнүн бир тууганынан карашып, бардык капризди көтөрүшүп, баягы медсестра кыздарчы айке, байке, жакшы деп туруштулар. Аларга дагы ошо жараткандан ден соолук тилейм, иштерде ийгилик. Өтө кыйын ишти, ушунчалык бир берилгендик менен мен ошол энди башка жакты неме кылбаймын. Мен анда биринчи ошо барганда ошолордун адамга болгон мамилеси, ооруга болгон, адамга эмес, ооруга болгон мамилесидан өтө бийик экен да. Ошо өздөрүн ушундай жакшы карайт экен. Анан ол жердеги мисалы операция болгондо мага эки жагыма эки да бирөөсү медсестра, бирөөсү эме технический сантехник экен. Ошолор коюшуп койдулар. Ошолор кабагым кашым дебей тикке турушат экен да, ушунчалык жакшынакай болуп. Ошого ыраазы болдук чүздөнчү. Анан эndi ушундай тартип болсо, анан тартип ал жердеги
баягы медициналык оборудованиялардын сапаты өтө бийик экен. Анан диагноз койгондо өтө точно коет экен. Ол бир эле ошол диагноз менен болгон жок. Ошол операцияга барыш үчүн башка организм башкадан бүт баягы ошого таасир этүүчү органдар текшерет экен. Өздөрүдө болгон болсо делеге жөнөтүшүп атып, өздөрүнүн күчтүүрөөк поликлиникаларга ал жака барып катып келип атып, мындай баягы бөйрөктү тартканда ошентип келдилер. Мен ойлоймун, бул Индиядагы ушул именно ошол ички органдарды операция кылгандар, врачтар өтө мындай тажрыйба, өздөрү жаш болгондон караса тажрыйбасы мол экен. Эң негизги ушул дүйнөдөгү эң алдыңкы медицинадагы жаңы технологияларды колдонуп, жакшы ушундай жетишкенге болот. Мен дагы бир жолу сөзүмдүн акырында ошол кишилерге, Фортестин эмгек жамаатыга, Вивекке, Махбуга, Фурканга жана котормочулар бар, Равил бар, Ислам барчылар бардыгыга терең ыраазычылык билдирем. Мага окшогон инсандарга, мага окшогондорго ушул өмүрүгө кандайдыр себептер болуп, жакшынакай болуп жүрүштөрүн каалап кетем. Тилеймин. Пересадка болот экен деп айта албай жүрдүк, макул болобузбу депчи. Кудайга шүгүр, Кудайга мени манабы жетүүнүбүз кайтарып берди. Врачтардын профессионализмине там бердик. Өтө жакшы экен. Рахмат ошолорго. Чоң биздин атынан рахмат айтабыз. Ушундай адамдардын ден соолугун неме кылып, кайрадан өмүр берип жүрө берсиндер. Иштерге ийгилик. Чоң рахмат ошол коллективге, немеге дагы, Махбуга дагы келип кабар алып кетип жатты да, кандай деп жаткан жерде келип кабар алат, кандайсыздар депчи, ушунчалык адам беришти экендер. Чоң рахмат айтабыз. Ыраазыбыз. 2003-жылда оору аныкталган. Ondan кийин 10 жылдай жүрдүм да. 9 жыл, 10 жыл. 9 жыл жүрдүм. Анан болмой калды ошо. Ол жарабай калды. Көрүп отуруп, бир интервьюсун көрүп калдым. Махбуб Абзалды интервьюсун көрүп калдым. Номерлер бар экен. Номерлерге чалдым. Ал байланышты Махбуб менен. Aytganda yaxshi kutib oldi meni, mana Islom, doktor Islom kutib oldi meni, yaxshi. U yerda sharoitlar yaxshi, oldiga yo'q. Biz aytgandan ham ziyoda, Xudoga shukr, mana alhamdulillah 2,5-3 yil bo'lyapti. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Aytganimizda savollarimizga javob beradi. Analiz jo'natamiz, savollarimizga javob beradi vaqtida. Demak, operatsiyadan keyin aloqa bor. Hamma joyda. Misol bir savollarimiz bo'lib qolsa, girib bo'lib qolsa ham, mana dorini ish deb konsultatsiya beradi. Endi qolganlar bilmayman-ku. Endi ko'p eshitib qolyapmiz. Savollarimizga javob bermaydi Indiyadan. Og'rib qolsa ham anaqa bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa yo'q, xudo xolasa. Bularda klinikada unaqa yo'q. Doktorlari ham yaxshi. Muomalasi unda yaxshi. Mahbub komandasi vobshe отличный bolalar, hammasi. Kelsangiz ko'zingizga qarab turadi, nima qilasiz? Haqi olib bor desiz, olib boradi. Siz hali kutib o'tirmaysiz. Meni olib bor. Biz ko'rdik, ba'zi bir joylarda u kutib o'tirganni, ularni ana bo'layotganini ko'rdik. Bularda unaqa narsa yo'q. Yetalab olib boradi, ko'rsatadi. Ishingizni tezda bitirib, operatsiya qilib jo'natadi. Sol men ayolim 4 yildan beri shu bordon o'rotadilar. Gepatit B, D deb o'rib. Ana shu taptarga ko'rindi. Vrachтың дарыларын ішті, чөтө жақсы результат болбой. Аны ушул келип консультация берип атты, Индиядан келип деген келип көрүндүк. Анан бул врачтар ошо пересадка кылыш керек. Пересадкага апарышыңар керек. Башка жол жок деди. Ошого аракет кылабыз, калабыз. Ташхис коюпсуздар. Анан ошол бул жерде пересадка болуп жүргөн нелер бар экен. Мен аялымдагы баягы аякка баргандан коркуп атат да операциядан. Анан азыр пересадка болгон 5-6 адамды көрдүк, чокап жүрүп кадимкидей болуп калды. Анан ошолорду көрүп, бизде да кичине үмүт пайда болду. Надежда пайда болду. Ушундай болуп жакшы болуп кетти. Рахмат ушул врачтарга, ушул ата Индиядан келип биздин кыргыздарга жардам берип койду деп, канча адамдын өмүрүн сактап калып атты деп атабыз. Анан эми Кудайым ушул барыбызга шипа берсин, эч ким оорубасын. Бул Гюлзат ана кылды, барды уякка. Уяда şu aldı mana İslam, Mahbublar orqali bizi
aeroportdan olib ketib, o'zlari shu yerdan chiroyli qilishi, olib borishdi, gostinisalarga yotqizishi, birasi ham chiroyli qilib kutishib oldi. Operatsiyalar bo'ldi, mana Allohga shukr. Mana 2 yil bo'ldi, problemalar yo'q, birasi ham yaxshi. Mana Gulzot, mana anazlar topshiramiz, har oyda chiroyli qilib chiqarib berishadi, ko'rsatib, dorini dozasini yo ko'taringlar, yo tushiring, qanaqa problemalaringiz yo'q, juda ham chiroyli qilib mana Gulzot yetkazib berib turibdi. U yoqdagi nimani bu yoqqa chiroyli qilib, Allohga shukr. Yaxshi vositachi, o'ta ham yaxshi. Bu nima bilan borganimdan o'ta ham xursandman. Ular orqali mana qancha gruppa nimalarni ko'ryapmiz, yo'q tekshirib bermayapti bizni analizlarimizni. Problema bo'lyapti deyapti. Yo'q, bizda hali hech ham problema bo'lmadi. Rossiya ham yaxshi nima qilishyapti analizlarimizni. Allohga shukr deb hisob. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi deyishadi. Lekin shunday bo'lsa-da, sizda jigar yetishmovchilik kasalligi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, biz bemalol bugun Mahbub Afzal boshchiligidagi tibbiyot turizmini sizga tavsiya eta olamiz. Malakali shifokorlar hamda kuchli jamoa albatta dardingizga shifo bo'lar degan umiddamiz.